Комуз өнүнүн мукамдуу назик келет. Ал эми бул кичинекей усаканада маданиятыбыздын бөлүнбөс бөлүгүнө айланган 3 кылдуу комуз жасалат. Карим Дыйканов бала чагынан кол өнөрчүлүккө кызыгуусу арткан, анын арты кесипке айланган. Жаштайымдан комузга катышып окуп жүрдүм. Эми бул мен атамдан калган, таяке журтунан калган өнөр деп айтсам болот. Мен раматылык таятам ойнойт эле, таякелерим ойнойт эле, андан сырткары атам дагы ойнойт эле. Ошолорду жаштайымдан угуп жүрүп, ошолордон таасирленип, анан ушул комуз өнөрүнө өтүп калдым десем жаңылышпайм го. Комуз өрүк, жаңгак, карагай, жийде арчадан жасалат. Алардын эң баалуусу өрүк комузу, анткени ал бышык болуп, башка жыгачтардан каттуулугу менен ажыралып турат. Аспап коңур үндүү, добушу кулакка жагымдуу чыгыш үчүн декабрь айында өрүктү чаап, аны 2 жыл күн нурунан сактап кургатып алат. Ушул учурга чейин уста 100дөн ашуун комуз жасаган. 40 жылдык, 50 жылдык өрүктөрдү кыябыз да. Ошону кыйганда кечки күздө кыябыз, андан кийин ушу көлөгө жерде кургатып, жакшы өзүнүн табына келген учурда анан атайын станокторго алып барып тилдиртип алып, андан кийин даярдык кылабыз да. Станоктон тилдирип келгенден кийин деле бир 2-3 жылдап жатат. Менде ушундай материалдар бар, 3 жылдык, 4 жылдык материалдар жатат. Ошонун баарын тилдирип келтирип, шамал күн тийбеген жерлерде сактайм да. Карим Дыйканов комуз менен бирге кылкыяк аспабын да жасайт. Эки музыкалык аспаптын бири-биринен көп деле айырмаланбайт, андыктан бир ыкмада жасоого болот. Уста өзү комузду күүгө келтире албаса, мыкты үндүү комуз жарата албайт. Мындан улам Карим Дыйканов өзү да бул өнөрдүн ээси. Анан да артынан бир топ шакирттерди тарбиялап жатат. Бул шпонду койгондо биринчиден капкак эчтеге болбойт, экинчиден анан комуз адамда болуп көрүп берип турат. Бул жагына мисалы мындай кылып койсок болот. Ушундай бир өзгөчөлүктөр бар да. Анан эми ушул устачылык өнөрдө эми шакирттерден бир аз аракет кылып даярдап атам. Келечекте бир көптү үмүттөндүргөн бир шакирт чыгарып атам. Бул келечекте жакшы бир өнөрчү болуп чыгат деген ойдомун. Ошол социалдык баракчаларда деги эле комузду заманбап кылып азыр чертип атпайбы, ошондойлорду көбүрөөк жандандырсак, жаштарга көбүрөөк жетет. Анан дагы бир айта турган нерсем бул комузду биз балдар бакчасынан, керек болсо үйдөн башташыбыз керек да. Бул комуз биздин улуттук деген мурасыбыз деп. Комуз кыргыз элинин улуттук музыкалык аспабы, кыргыз элинин өнөрбөс байлыгы болгон аспапты жаштар арасында жана тарыхый мурас катары калыптанып калуусу үчүн 2019-жыл 9-сентябрь күнү комуз күнү болуп кабыл алынган. Мындан сырткары улуттук маданий иш-чараларда массалык комуз чертилип, маш ботой көөсүн чалуу салтка айланган. Айжамал Мурзадолат кызы, Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен.